Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор. Мен бул видео менен ошол биздин ош шаарыбыз дагы мэрибиз Жеңишбек Шермаматовичке кайрылат элем. Урматтуу Жеңишбек Шермаматович, сиз бүгүн мына жана Манас Ата кафеси боюнча сөзүңүз бул Манас Ата кафени сот чечими менен буну туура эмес деп чыгарганда, эми аны сиз билген эмессиз, сизде күнөө жок. Бир четимдей караганда сиз эми жакында эле келдиңиз. Бул жерде күнөөнүн баардыгы ошо сиздин жаныңызда жүргөндөрдөн мен мындай эле бир ошолорду эле күнөөлөйт элем да. Ошолор толук маалыматты берип койсо болмок да. Сизгечи жакшыраак кылыпчы. А сиз мынтип айтпак эмессиз. Мен просто азыр бул жерде элдин арасында талк болуп кетти. Мэр келип эле ушинтип боло береби депчи. Бирок сиз ошко келип туруп, жанагы снос иштерин баштаганда, бузуп баштаганыңызда карапайым калк аябай сүйүндү да. Биздин үнүбүз дагы жетет экен, биздин дагы бир сөзүбүз жетет экен депчи. Ал жагыңызга бали дейбиз. Жакшы иштер алып барып атасыз. Бирок мына сиздин айланаңыздагы жаныңыздагы жүргөн жардамчыларыңыз, вице-мэрлер, ушулар эле сизди мындай бир адаштырып койду окшойт да бүгүнчү. Толук маалымат берип койсо болот эле. Эми калк айтса, калп айтпайт дейт да. Калк менен болуп келатасыз, мындан кийин дагы деле калк менен боло бериңиз. Кудай буйруса биз сиздин жаныңыздагы ошо вице-мэрлердин кайсыл жерде кандай эмнелери бар, ошол боюнча иликтөө жүргүзүп атабыз азыркы учурда. Жакын ортодо ошол материалдарды жарыялайбыз. Өзүңүз билип, жаныңыздагылар кимдер бар, кимдер жүрөт, кантип жүрөт. Жеңишеке, булардын наркозу өтө күчтүү да, наркозу. Булар наркозду бергенде ушундай рахат алып уктайсыз да. Ушундай булар. Шеф, сиз баняда болушуңуз керек. Баняда сиз жылуу баняда болуң, буягын бизге коюп коюң, биз жайлайбыз деп туруп, ушинтип жайлашат да булар. Бар болуңуз, аман болуңуз. Ишиңизге ийгилик. Ата карапайым калк, бизге окшогондор сизге дайыма ушундай жардамчы болуп жүрө беребиз. Ассаламу алейкум, бар болуңуздар.